Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрү ирим мугалими Жазгүл Асанова, ошондой эле менин окуучуларым Айзирек Абдрахманова жана Аксана Акбаржанова. Балдар, бүгүн биз силер менен мындай уюлдук телефон салгыч пингвин баштыкчасын жасамакчыбыз. Бул баштыкчаны жасоодо бизге мындай түстүү кийиздер керек болот. Мындай өзүңөр каалаган түстө жасап алсаңар болот. Бирок биз пингвин баштыкчасын жасап аткандыктан бизге ак жана кара түстөр керек болот. Ошондой эле ток сары түстөрүн иштетебиз. Келгиле анда, кыздар даяр болсоңор, биз бул баштыкчаны жасоону баштайлы. Бул баштыкчаны жасоодо эң алгач биз мындай даяр шаблондорду даярдап алганбыз. Ушул шаблонду түстүү кийиздерге түшүрүп чийип алабыз дагы кыркабыз. Кел, Аксана, сен бул шаблонду кырсаң. Анан бул көзү болот. Мындан албетте экөөнү кыркып алабыз ак түстөн. Анан бул кара түстүү кийизди бизге оңой жасалыш үчүн мындай кылып A4 форматындагы түстүү кийизди биз тең ортосунан бөлүп, экиге бөлүп жасап алсак жеңил болот. Бул баштыкчаны жасап атканда албетте биз термоклей менен иштеп аткандыктан буну этияттык менен иштешибиз керек, себеби ысык болот, коопсуздук эрежелерин сактайбыз. Анан кайчыны да колдонуп жатканда бири-бирибизден алыстыкта туура кармап кыркышыбыз керек болот. Аксана, Айзирек, айтсаңар биздин досторубузга өзүңөр жөнүндө айтып берсеңер, кичине маалымат берип кетсеңер, себеби буларга да кызык болсо керек. Биз Короз Эрматов атындагы 139 мектепте окуйбуз. Мен 8 класстын окуучусумун. Биз кол өнөр илимине 3 жылдан бери келебиз. Бизге ошол Жазгүл эжекебиз үйрөтөт. Биз ушул убакка чейин көп нерселерди үйрөндүк. Мисалы, токуганды үйрөндүк, жана фетрден жасаганды үйрөндүк. Биз фетрден сумкаларды жасаганды үйрөндүк. Ал сумкаларга бизге керектелүү нерселерди салсак болот. Жана биз ушундай эле мындай Гүлдөр жасаганды үйрөндүк. Фетрден жана жиптерден, гофр кагаздардан үйрөндүк. Азыркы учурда биз фетр менен жана жиптер менен токуганды жасаганды үйрөнүп жатабыз. Азаматсың. Айзирек, сен дагы айта кетсең өзүң жөнүндө. Мен номер 139 Короз Эрматов атындагы орто мектебинин 6 классында окуймун. Мен деле Жазгүл эжекенин кол өнөрчүлүк иримине 3 жылдан бери катышам. Мен кол өнөрчүлүк ириминде аябай көп нерселерди үйрөндүм. Сумка жасаганды, курчак токуганды, фетр менен иштегенди, мончок менен иштегенди, тиккенди үйрөндүм. Азаматсың. Эми биздин баштыгыбызга өтсөк, бул баштыкты бул көрүп турганыңардай, бул эки жагын тигип алышыбыз керек. Аксана, тигип берсең. Азыр муну фетр кара цветтен болгондуктан биз кара жип менен тегиз кылып тигип алабыз. Биз Айзирек экөөбүз көздөрүн жасап турсак, кел Айзирек. Бул тигип жатканда силер мындай этят болушуңар керек. Эмне дегенде, колуңарга же болбосо жаныңарда отурган шериңерге бирөөлөргө тийип кетиши мүмкүн.
тиккенде бул жыйын энен өдөсүн эмес, буну ылдыйына Жок, кылабыз. бул эмес. Эгер өдөсүнө кылып алсаңар, силер ката кетип каласыңар, анан мындай кооз болбой калат бул тиккен жыйыңар. Бул иримде окуучуларга пайдасы өтө чоң. Бизде бул сабактан сырткары окуучулар, каалоочулар катышат, кызыккандар катышат. Бул иримде окуучулар негизинен бош убактыларын туура пайдаланышат, өнөр үйрөнүшөт, тиккенди үйрөнүшөт, токуганды үйрөнүшөт. Ошондой эле өздөрү үчүн ушул үйрөнгөн өнөрүнөн аз да болсо киреше таап, өздөрүнө пайда алышат. Жана биздин бул ирим албетте окуучулар үчүн, каалоочулар үчүн акысыз. Эжеке биз мындай азыр биз кыш убагында кукла жасадык. Куурчак мындай жиптен токудук. Биз ошол токуган куклаларыбызды кээ бирки мугалимдер кызыгып алышты. Мен бун кызыма берем же болбосо белекке берем деп алышты. Жана биз бисерден мындай колго мындай так браслетке окшошторду жасадык. Ошол браслеттерди досторубузга белекке бердик, кээ саттык. Дагы биз мисалы азырдан феттерден жасап аткан болсок, сумкаларды кылып, ушинтип киреше таап жасайбыз. Ошол саткан акчаларыбызга феттер же болбосо ушу токуганы жип ушундай буюмдарды алабыз. Кыздар, айтсаңар, силер бул кол өнөрчүлүк ириминен башка да кайсы сабактарга кызыгасыңар? Жана келечекте ким болгуңар келет? Аксаны айтсаң? Мен бул иримден тышкары мына өзүбүздүн сабактардан англис тилине жана математика сабагына кызыгам. Мен келечекте Жазгүл эжекеме окшош дизайнер болгум келет. Мындай балдарга көп нерселерди үйрөткүм келет. Мына кичинекей балдарга жана кыздарга жардам тийсе дейм. Ошол эжекеме окшоп дизайнер болгум келет мен. Азаматсың. Азирек сенчи? Мен ушул иримден ташкары, кошумча сабактан ташкары математика жана орус тили сабактарына кызыгам. Мен деле келечекте дизайнер болгум келет. Балдарга көп нерсе үйрөткүм келет. Азаматсыңар. Эми бул баштыгыбызды улантсак, бул баштыгыбыздын эми жапкычын жабыштырып алабыз. Мына даяр болду, көрүп турганыңардай. Мына телефонубузду бул жака салсак болот. Эми көздөрүн, пингвиндин көздөрүн жабыштыра алабыз. Эми бул көздөрүн жабыштырып алабыз. Тумшугун жабыштырабыз. Анан бул пингвиндин ичин ак түстөгү кыркып алдык. Муну дагы жабыштырабыз. Бул ичи бизге кичинекей чөнтөкчө да болуп бермекчи. Бул жерге кичинекей тыйындарыбызды да салып койсок болот, телефон менен кошуп.
Мынакей балдар, биздин баштыкчабыз даяр болду. Бул баштыкчага мына көрүп турганыңардай мындай кылып телефонду салып койсок болот. Жана кичинекей тыйындарыбызды бул жагына салып алсак болот. Бизде баары чогуу чачылбай турат. Жана бул баштыкча биздин телефонубузду сактап турат. Жерге түшүп кетсе дагы биздин телефонубуз сынбайт, коопсуз болот. Кааласаңар бул жерине жабыштырып же болбосо түмөлүп койсоңор да болот. Эгер ачылып кетпесин десеңер, ошондой кылсаңар болот. Кыздар, силерге жактыбы? Бүгүнкү сабакта жасаган ушундай кол телефонунун баштыгы жактыбы? Бизге аябай жакты. Ооба, мага деле аябай жакты. Силер да жасап көрөсүңөрбү үйдө? Ооба. Балдар, силерге дагы биз сунуш кылабыз. Өзүңөрдүн телефонуңар болсо, ушинтип жасап алсаңар болот. Сынбастыгы үчүн же болбосо силерге керектүү буюм. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча саламатта калгыла балдар. Саламатта калгыла.